суун ашып, могу үстүнөн ашат, мына шлюздан агат, калганы бул мына 3 ай өкмөткө суу кетет. Азыр но каналдарында тазалоо иштери да бүтүп. Ушу бир 3-4 айдан бери иштейбиз. Определенный көлөмдө элге да берет, определенный көлөмдө бизге да бере турган. Сузактык жеке ишкер Көгарт дарыясынын жээгине чакан ГЭС курууда. Кубаттуулугу 2400 киловатт болгон чакан ГЭС райондогу 3 айылды электр энергиясы менен камсыздайт. Анын курулушуна ишкер өткөн жылдын январь айынан документ иштерин даярдап баштаган. Ал эми курулуш июль айында жанданган. Ушул тапта жумуштун 50% аяктап калды. Суу зерновой Көгарттан суу келди. Суу келип туруп, бул деп суу толуп туруп бизге келе турган. Биз баягы 3 кубтан 6 кубка чейин суу алабыз. Ошол суу ушул жерден бизге бурулат. Калганы суун ашып, могу үстүнөн ашат, мына шлюздан агат. Калганы бул мына 3 ай өкмөткө суу кетет. Азыр каналдарында тазалоо иштери да бүтүп. ГЭСти курууда бир топ тоскоолдуктар жаралган. Ал кагаз иштерине эле 7 айдай убара болгон. Өлкө башчынын чакан ГЭСтерди курууга болгон жарлыгынан кийин документ иштери аяктап жумуш тездеген. Көгарт дарыясында суу көбөйгөн болжолдуу жаз айларында 50 кубка чейин агат. ГЭСке суу жеткирүүдө Көгарт, Ленин, Багыш айыл аймактарынын сугат суусу кеткен каналын пайдалануу каралган. Ал үчүн жеке ишкерлер каналды 19 миллион сомго кайрадан кеңейтип оңдоп жатат. Башында Союз малында 7 кубтук каналда 7 куб. Но азыр баягы өзүңөр көргөндөй 7 куб бияка эмес, 5 куб деле батпайт бул жакачы. Ошону азыр биз толук камдуу азыр 7 эмес 10 куб бата турган каналды азыр түзүү оңдоо иштери башталды. 10 куб кете турган суу болсо, 10 кубта биздеги 3 кубу бизге болот, 7 кубу элге кетет. Андан кийин сугат учуру токтойт. Сугат учуру токтогондон кийин бул каналдан кайра эле 6 куб бизге суу кетет. Уже 10 кубтун кереги жок. Бул сугат малында эле 10 кубка деген расчет деп чыгарып атабыз. Бул жерлерде бекемдөө жерлери бар, цементтей турган жерлери бар. Атайын баягы шпоралар деп атпайбы? Ошол жерлери бар. Анан кум кармай турган пескаловителдер бар. Бул аз көрбөйсүз, мына жыл сайын ушундай кум толо берет дагы. Бул өтө көп машакаттагы иши да болот да. Биз ошо пескаловителдерди курсак, ал чоң пескаловителдер болот. Ошону куруп бүткөндөн кийин момундай тазалоо иштери токтойт. Биз ошого азыр аракет кылып, бетон иштер дагы аябай көп болот бул жерде. Кум токтосо, мына сайдыда көрдүңөр да. Сайда жазгы павадакта аябай ылайка суу агаттагы бүт ушу каналдарды суу менен ылай менен толтуруп коет, кум ылай менен. Ошол нерселерди алдын алуу иштерин биз көрүп атабыз. Жеке ишкерлер чакан ГЭС менен сугат каналды тазалап, жумушка киргизүү үчүн $1 миллион сарпташат. Электр энергиясын өндүрүү үчүн алгач тийиштүү адистер менен кеңешип, ыңгайлуу аймакты тандап алышкан. Бул чакан ГЭС 2022 жылдын август айында ишке кирет. Мында 20га жакын киши туруктуу иш менен да камсыздалат. Мирбек Тешебаев келечекте ушул эле Көгарт дарыясынын жээгине дагы чакан ГЭСтерди куруу жана өндүрүштүк ишканаларды ачууну пландап жатат. Келечекте дагы 500 киловаттык жогоруда биз жер бар, бирок аны биз баштай элекпиз. Но буюрса буну бүтүргөндөн кийин аны да баштайбыз. Экинчи ГЭС болот ал. Ошондо общий кубаттуулугу менен 2700 киловаттык ток болот да, могул жерде курсак. Но азыркы учурда могул эле ушул эле 2400 киловаттык основной бирди баштап бүтүрүп алайлы. Кийинкисине киришебиз обязательно, Кудай буйрса. Мына бир жылда баштаганыбызга эми жарым жыл болуп калды. Эми азыркы расчет боюнча ошо августарга чейин бүтүрөлү деген пландарыбыз бар да. Алгачкы ГЭС буга чейин Кыргызстанда эч ким деле ГЭС курган эмес. Андан кийин мен айтып аткандай, алгачкы ГЭСтен дагы бул показательный ГЭС. Бул Жалал Абад областында азыр биз биринчилерден болуп куруп атабыз. Мына строительный монтажный работа жүрүп атат. Курган адамдар да бар. Биздин аркабызда дагы баягы мен анча-мынча документация менен урулуп калам. Дагы 4-5 ГЭС курулуп атат. Документ такой иштеринде болуп атат. Биздики азыр монтажный работа башталды, документ бүтүп калды. Буйруса биз ГЭСти куруп бүтүп калсак, любой жардамыбызды беребиз. Бул деген баягы кызганыч эмес да. Ошончолук көп ГЭС курулса бизде ошончолук жакшы болот да. Ток көп болсо
эч кандай проблема деле болбойт. Жалал Абадтагы Илим Изилдөө борборунун илимий кызматкери билдиргендей, институт учурда энергиянын кайра жер алуу булактарын табуу боюнча иш алып барууда. Негизинен чакан ГЭСтерди, шамал, күн, биогаз булактарын алуунун жолдорун түштүк аймагы боюнча изилдешет. Айтымдарында бизде кичи ГЭСтерди кура турган жерлер аябай көп, бирок ага тоскоолдуктар көп болот дешет. Аяганда эле көп ГЭС курса болот да. Мисалы үчүн мен көбүрөөк түштүк региондарын, Жалал Абад областын изилдеген үчүн атайын картасын жасап, ушундай кылып, каерде кандай точкада координаттары менен ушундай жасап жүрөбүз. Жөнөкөй эле бир неме, Базар Оргондо Караөңкүр дарыясы бар. Караөңкүр дарыясында бир эле Караөңкүр дарыясында 12 жерге ГЭС курса болот. Мына ошол жердеги ГЭСтин эң эле баягы аз болгондогусу 5 мегаваттка чейин берет да. Аз болгон жерде. Себеби мындай, суунун баягы азыр кургакчылык болуп атпайбы? Кургакчылык болгон маалдарда суунун эмеси азайып кетет, көлөмүчү. Мына ошондой суусу азайган мезгилде, мисалы үчүн биздин Караөңкүр дарыясынан, Базар Оргондогу Караөңкүр дарыясынан 5 мегаватт алса болот да. Анан эми ал жерде баягы именно ошо Караөңкүрский каскад кылып койсо болот турган жерде. Анан аягында уникальный жерлери бар. Аксыда бар окшогон жакшы жерлер. Мисалы үчүн Базар Оргондо жанагы Көктөндө айлана тушуна 2 жерге курса болот. Андан нары Кызылөңкүрдүн территориясында Чат көпүрө деген да бир жер бар. Ал жерге 2 жерге курса болот. Андан ары барганда тиги неменен жаз көчүү тарабынан келген да суу агат. Анан күрөбөстүн суу айдап коет, аягынан да бир суу, 2 суу биригет да. Караөңкүр көч. Ошол немеден жаз көчүү тарабында да Суулук деген жер бар. Ал жерде 300 метрдей баягы водопад бар да, естественный. Ошол жерге, мисалы үчүн, ошол эле бир эле жердин өзүнө 12 мегаватт энергия ала тургандай ГЭС курса болот. Каскад кылыпчы, биринин аркасынан экинчисин кылып. Эми токтолуп кетинчи, ГЭСтен башка дагы мындай альтернативный кайсы багыттар бар? Азыр. Андан башка мисалы үчүн Караөңкүр дарыясы боюнча айтып туруп коеюн. Анан мынабу Кең кол тарабы, күрөбөстүн суу айдап коет. Кызылөңкүр айылы жайгашкан тарабында дагы ошондой ГЭС кура турган жерлер да. Биздин эсептеп чыккан немебиз боюнча 12 жерде ушундай мүмкүнчүлүк бар да. ГЭС кура турганчы. Сиздин бир интервьюңузду көрүп калдым да, биздин түштүк регионунда эле дегенсизби, 3000ге чукул кичи ГЭС. Бул бүтүн Кыргызстан боюнча. Бүтүн Кыргызстан боюнча. Бүтүн Кыргызстан боюнча. 3000 курса болот, потенциал бар. Кыргызстандын территориясындагы 296 дарыяга 3000ге жакын чакан мини ГЭСтерди курса болот. Сиздер сунуштадыңыздарбы биздин территорияга түштүк боюнча кайра эле? Биз муну сунуштап, тиги научный журналдарга чыгарып, жазып, аркасында чуркап деле жүрөбүз. Анан бизде баягы бюрократизм дагы деле начар боюнча да. Дагы деле ошо канчалык тиги өкмөт башындагылар политикасын оңдоп аракет кылганы менен жергиликтүү бийликтегилердин немеси потенциалы да ал даражага чейин өтө элек да. Баягы эле боюнча баягы коррупциядан башын чыгарып эле шептеп эле алаканын карап тура берет. Анан күндөн энергия алуу. Мына анан эми күндөн энергия бизде биздин мисалы үчүн Жалал Абадта 274 күн солнечный күн болот. 365 күндүн 274 күнүчө. Ушул күндөр толук күн тиги энергия алып турса болот. Анан токтон неме тиги күндөн. Андан башка ушу толук эле ток эле эмес. Мисалы үчүн суу ысытса болот. Бул да аябагандай көп энергияны талап кылган нерсе. Мисалы үчүн ТЭЦтер иштеп атат, жанагы котельнийлер иштеп атат. Булар оңор энергия кетирбей атат. Канчалаган көмүр жагып атат, газ жагып атат, канчалаган жана көмүртек асманга учуп атат. Баягы Парижский соглашение боюнча биз дагы Кыргызстандагы ошонун арасында барбыз. Биз дагы температураны түшүрүшүбүз керек. 2 градуска температураны жер бетинде түшүрүш керек деген ошондой соглашение болгон дүйнө жүзү боюнча.
Вот ошондой кылыш үчүн ошо эки немеге градуска температураны түшүрүш үчүн ошо асманга учкан СО-ну азайтыш керек, жанагы көмүртектичи. Ошондой зыяндуу нерселерди азайтышыбыз керек да. Газдарды, баягы асманга учуп аткан газдарды азайтыш керек. Озоновый дырка деп атабыз, тешиктер. Озон тешиктерди чоңой бастырган. Деген менен айрым адистер энергетикалык кризистен чакан ГЭСтерди куруу менен чыга албайбыз дешет. Анткени кичи суу сактагычтарда кышкысын суу азайып тоңууга чейин барат. Мындан улам агрегаттардын пландалган кубаттуулукту бере албай калаарын айтышат. Маалы ГЭС менен чакан ГЭСтер кышкысын суу азаят, суулар тоңот. Эч качан коюлган агрегаттардын полный кубаттуулугун бере албайт. Булар айтып атат, булар маалы ГЭСтердин бардык кубаттуулугу 180 мегаваттка жетет. Анан кийин 1,5 миллиард электроэнергия, 1,5 миллиард киловатт саат электроэнергия алабыз деп айтышты. Бул көрүнө туура эмес. Мындайды ала албайт. Себеби мисалы үчүн мен айтып коеюн. Үчкоргон ГЭСинин деле кубаттуулугу 180 мегаватт. Ал нарындын нугунда турат. Андан башка бир эле нарын эмес, башка куймалар, кара суу, чычкан, тогулгон токой малы кошкон куюн булар менен бирге болуп алып 100 мегаватт араңдан зорго Үчкоргон ГЭСи чыгарат. Бирок чыгарган менен эч качан бул Үчкоргон ГЭСи 1,5 миллиард киловатт саат электроэнергия чыгара албайт. Азыр ушул маалда барып көргүлө, бул жерден чыгарган электроэнергия 1 миллиардка жетпейт. Каяктан жүрүшү чакан ГЭСтер ушул 1,5 миллиард чыгарып калсын. Энергетика министрлиги чакан ГЭСтерди, ошондой эле күн менен шамалдан электр кубатын иштеп чыгуучу станцияларды курууга ниеттенген компанияларга 15 ноябрда күбөлүк тапшырган. ГЭСтерди куруу долбоорлору ушул жылдын 1 мартына чейин ишке ашырыла башташы керек. Өлкө боюнча жалпы 48 чакан ГЭС курулмай болгон. Кыргызстанда 34 суу сактагыч бар. Анын ичинен эң чоңу Токтогул ГЭСи. Ага дээрлик 20 миллиард куб суу батат. Өткөн жылы андагы суунун көлөмү 7 миллиард кубка чейин түшүп кеткен.